Bismillahirrahmanirrahim. Adilettүү жаратуучубуз Аллах Таалага чексиз мактоо даңктоо болсун. Адилеттүүлүктү иш жүзүндө көргөзүп, адамдарга баарына бирдей мамиле кылып, ар бир нерсени ордуна койгон сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Зулумдун үч түрү. Birinin biri çoğ, birinin biri günөөсү көбүрөөк. Алардын эң эле биринчиси адам өзүнө зулумдук кылуусу. Адам өзүнө өзү осуят айтпастан, жакшылыкка буйрубастан, өзүнө өзү ийгиликке жетелебестен, күнөөгө батып, чектен чыгып, Аллах Тааланын айтканын кылбастан, адамдарга зыян берип, бирөөлөрдүн акысын жеп жүргөндүгү эң биринчи өзүнө кылган зулумдугу. Аллах Таалам барыбызды өзүнө зулум кылган инсандардан кылбасын. Жана зулумдун экинчиси бул өзүнүн коомуна, өзүнүн үммөтүнө зулум кылгандыгы. Ал кандай зулум десек, ал адам өзүнүн коомуна, өзүнүн үммөтүнө кызмат кылбай коюусу, ага колунан келип турган убакта жардам бербей, өзүнүн үммөтүнө кызмат кылбай, эмгек сиңирбей, эч нерсе кылбай койгондук. Бул өзүнүн коомуна, өзүнүн элине зулум кылгандык. Же болбосо ошого аракет кылбай коюу дагы бул зулумдук болуп эсептелет. Кимде ким өзүнө бир мүмкүнчүлүк көрүп, же болбосо мүмкүнчүлүк болуп туруп, өзүнүн элине, жерине, өзүнүн коомуна кызмат кылбай койсо, анда ал өзүнүн коомуна зулумдук кылыптыр. Же бир нерсеге көзү жетип турат. Келечекте өзүнүн элине, жерине кызмат кылганга көзү жетип туруп, ошол нерсеге аракет кылбай коюу дагы бул өзүнүн үммөтүнө зулумдук кылган болуп эсептелет. Алла Таалам барыбызды өзүнүн коомуна, элине зулумдук кылгандардан кылбаган болсун. Ал эми үчүнчүсү бул ушул ааламды жаратып, бизге ден соолукту, дене мүчөнү, үй бүлөнү, ынтымакты, ушундай бактылуу жашоону, жыргалчылыкты, неаматтардын баарын берген улуу Алла Таалага шерик келдирип, аны унутуп, анын өз кадырын ордуна койбостон, улуктугун, бийиктигин, аруулугун ордуна койбостон, башка нерселерге сыйынып, башка нерселерден жардам сурап, анын айтканын кылбай коюу бул эң чоң зулум. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Инне ширке ла зулмун азим. Алла Таалага шерик келтирүү бул өтө чоң зулумдук дейт. Чектен чыгып кетүү, Алла Тааланын кадыр баркын, улуктугун, адилеттүүлүгүн ордуна койбогондук. Алла Таалам барыбызды адилеттүү жашап, өзүнүн үммөтүнө, өзүнүн коомуна адилеттүү болуп мамиле кылып, адилеттүүлүк менен Алла Таалага жалынып, жалбарып, анын айтканын кылган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.